Баткен когалаңынын катышуучулары мындан туура 20 жыл мурда ушул күнү аймагыбыздын элин тынчсызданткан күчтөрдүн мизин кайтарып, жергебизге тынчтык алып келген. Тарых барактарында өзгөчө мааниге ээ болуп калган бул күндү Баткен окуясынын катышуучулары жыл сайын сыймыктанып да, кайгырып да эскерип келишет. Биздин 26 октябрь Баткен согушунун 20 жылдыгы бүткөндүгүнө 20 жыл болгондугуна байланыштуу мына курман болгон балдарды эскерүү күнү болуп жатат. Ошого мына бизде бүгүн келип, ушул Баткен согушунун ардагерлери бардыгы келип, куралдуу күчтүн эмелерден келип, ушул жыйында өтүп кеткен куралдаш досторго Куран окуп, таазим кылып отурган жерибиз. Эми бул Баткен согушта бул жерде дагы эле иштеп аткандар бар, пенсияга чыккандары бар. Ушундай балдар бардыгы жыйылып келип, ушул майрамды өткөрүп, эме кылып жатканбыз азыр. Баарыбызга маалым болгондой, 1999 жылы Кыргызстанга Өзбекстандын ислам кыймылынын согушкерлери басып кирген. Окуя 2000 жылдын күз айларына чейин созулуп, кыштактагы бир катар жашоочулар барымтага алынып, жергиликтүү тургундар жана жоокерлер набыт болгон. Окуяда каза болгон 78 мекендешибиздин жаркын элеси эскерилип, аларга Куран багышталды. 3000 террорист менен биздин жерибизге согуш келишкен, биз аларды менен согушуп айдап чыкканбыз. Ошол учурда бүгүн аяктаган күнүнө 20 жылдык маареке болуп атат. Ушул топтолгондор бардыгы ушул чогулгандар, ошол согушка катышкандар. Алар бардыгы ушул эрдик көрсөтүшкөн ардагерлер топтолуп, шулардын бардыгына мен чоң рахмат айтамын. Ошол мезгилде мен төрага ветерандардын төрагасы элем. Мына стадиондо бүткүл келген, бизге келген Дарадан келди, Кабыттан келди, Эмеден келишти, Сайдан келишти, Согменттен келишти. Ошолор бардыгы палатка менен палаткалар тигип, жайлаштырып, ошол жерде Аллага күндүк тамактарын берип турдук. Булар үйлөрүн таштап келишти. Кампир чалдар калып, өздөрү жаштар барды түшүп келишти. Ошого айтам да, эми ушундай эмелер өтө абдан кыйын абалда турдук. Баткен когалаң болгон жылдары биз күнү түнү нан жаап, оокат кылып, солдаттарга жардам берип, командирлердин айткандарын кылып, эшиктен келсе, я товарищ полковник деп коюп иштерибизди кылып, түнү ошолордун тревогасына катышканбыз. Нанды пекарга жабат эдик түнү менен. Машина алып кетет делер солдаттарга. 20 жыл аралыгында бир жашар наристе 20 жашка толгон болсо, ал кезде 23 жаштагы жоокер Нурланбек Дубанаев бүгүн 43 жашта экенин айтат. Жоокерге душмандар менен күрөшүү учурунда ок тийип, жарадар болуп аман калган күндөрүн мындайча эскерет. Боевиктер баскынчылар келген жылы ушул бизде ушул частан командир ушул жөнөткөн боевиктерге каршычы. Анан ушул 23-нөн 24-гө караган түнү августтун 23-нө 24-гө караган түнү боевиктерге ушул жерде атышты болуп калдык. Түндө аябай катуу ок жаадыргандан байланыштуу мен ушул атышууда көкүрөгүмдөн оор жаракат алып, таң атышча ошол жерде жатып жарада болгомда, кийин жакшы эсим, Кудайга шүкүр, бир ай больницада дарыланып чыктым. Азыр Кудайга шүкүр, мына ден соолугум жакшы. Баткен окуясынын катышуучулары жергебизге тынчтык алып келгендерге жеткиликтүү көңүл бурулбай жаткандыгын да жашырышкан жок. Алар бул эскерүү иш-чарасын уюштурууга бир да жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышпай калганын баса белгилеп, өз көйгөйлөрүн да кошо чагылдырып кетүүнү өтүнүштү. Бизде көйгөйлөр дагы бар. Көйгөйлөрдүн биринчи себеби ушул күнгө чейин бийликтердин тынымсыз алмашуусу жана бизге чыныгы көңүл бөлбөгөндүгүнүн аркасынан биз статус ала албай жатабыз. Негизи өзүнүн мекенинин коргоочулары сыйлабаган мамлекет эч качан өнүкпөйт демекмин. Статус алмайынча биз эч кандай жеңилдиктерге ээ болбой жатабыз. Себеби бизде жогорку дем алуу жайлары, ден соолукту чыңдоо, ошондой эле газ жагынан, ошондой үйдүн ичиндеги бытовой баягы тиричиликтин аркасынан баягы светти ушундай эле жеңилдетип беришиңиздерди сурайбыз. Бизде ушул проблемалар
негизи статус алып берсе ушуларга жетишмекчибиз. Баткен облусунун аймагындагы калктын коопсуз жашоосун камсыздаган коогалаңдын катышуучуларынын эмгеги зор. Алардын мекен үчүн, эли жердин амандыгы үчүн жасаган эрдиктери тарых барактарында кала бермекчи. Каныша Яшымова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.